мен ушу жогорку окуу жайында көп иштеген ушул Адис катары айтайын да, контракттык төлөмдөргө бул мындай таасир этпейт да, туурабы бул мыйзам? Жок, азыр таасир этпейт. Эмне үчүн сурап атамын? 2 жылдан бери кескин өстү контракттык баа. Ата энелер дагы абдан бизге мына эл өкүлүсүз жогорку окуу жайда иштейсиз, тынымсыз мына мен тиги өздүк баракчама жазышат да. Ушуну да бир чекти коюшубуз керек. Мен азырайым кандайсыздар? Бул ушу кандай эмне дейсиз? Кандай бир немеңер барбы программаңар бул боюнча? Мына өткөндө Дастан мырза дагы айтып чыкты, коллегабыз. Мен ошол баалардын кескин өсүүсүнө каршымын. Бул элдин чөнтөгүнөн. Бирок ошол эле учурда кээ бир ректорлор ушунчалык бааны, контракттык бааны коюп алып туруп, анан ошол элдин чөнтөгүнөн тиги жон терисин тиги жонуп туруп берет ошол контракттык акчаны. Анан каалагандай чартаңбай тээп чет мамлекеттерде жүрөт. Контракттын эзебинен. Ал штрафты өткөндө айтканбыз, штраф токтоду деп атат, мен ошон үчүн айтпай атам да. Мунагу контракттык баалар тиги элдин акчасын алып алып туруп ректорлор ойноп жүрөт. Мисалы Батмунун мурунку ректору, 18 миллиондон ашуун акчаны. Мен дайыма ушуну айтып жүрүп, мындай бир тиги неме болуш керек да, мыйзамдык. Элдин биринчи кезекте элиң менен сен бийиксиң, элиң жок сен кийиксиң дейт. Элибизди ойлошубуз керек да. Ушу баа дегенде, баа саясатында биринчи кезекте элдин чөнтөгүн ойлойлу. Мына тиги ушул нерсенде мына Минэконом бааны силер баягы саясатын жүргүзгөн министрлик катары бир пландарыңар барбы? Контракттык төлөм боюнча. Жогорку окуу жайында. Берсеңиз жооп берип коеюн. Кимдер жооп бересиңер? Жооп бериңер. Бул мыйзам бизге негизинен тиешелүү. Эгер уруксат берсеңиз, 2016 жылы демилгеленип, бул билим берүү тармагы монополияга каршы жөнгө салуудан алынып салынган. Мындайча айтканда, билим берүүдөн башкасы деп туруп жазылып калган. Азыр биз кайра сунушту берип атабыз. Себеби дегенде 2 эседен да көп баа 1 жылдын ичинде 50 миңдиктер 100 миңге, 120 миңге контракт өзүп кетти да. Анын баарын биз анализ кылып даярдадык. Ал боюнча азыр кайрылып атабыз. Мына тиги экономика жана коммерция министрлиги да. Андан тышкары кече гана Улуттук университетте дагы бизде азыр текшерүү укугу бар. Жана формирование себестоимости оказанных услуг деп. Ошол боюнча мынакей 23 миллион сомду кайра кайтарып бергиле деп атабыз элдерге. Мындай туура эмес алынган акча. Абдрахманова университетине 13 миллионду кайра кайтарып бергиле деп атабыз. Ал боюнча иш чараны алып барып атабыз.